Эмдөө иштери Ош шаардык үй-бүлөлүк медицина борборунун 8-филиалында кызуу жүрүүдө. Вакцинация алуу үчүн келгендер имаратка жашыл коридор аркылуу киргизилип жатышат. Жашыл зона ушул жактан башталат. Жашыл зона менен келгенге да атайын эшик бөлөк. Ош шаарынын тургуну Миргүл чүрпөсүн 3-чү эмдөөгө алып келген. Мында жаш энеге вакцинациянын маанилүүлүгү, анын кандай ооруларга каршы жасалаары жана ийне сайгандан кийин баланын организме кандай таасирленери тууралуу айтып беришти. 5-10 gün sayın temperatuрасын өлчөп турасыңар. Места уколдон реакция болбош үчүн шымдарын камгырап кийгизесиңер. 5-ке бөлөбөйсүңөр, 3-4 күн жуундурбайсыңар. Интернет айдыңында эмдөөнүн ден соолукка зыяндуу экени айтылып жүрөт. Бирок мындай такталбаган маалыматтарга Миргүл ишенбей турганын айтат. Анткени ал үчүн чүрпөсүнүн түрдүү оорулардан сак болгону маанилүү. Ар тарапта ойлошот да, керелери алыптырсаң дейт, керелери азыр интернетте жакшы болуп кетпеди, анан интернетке кирип карасаң айтат да, алдырбаш керек, алдырбасаң балаң оорубайт деп. Керелер айтат, алдырсаң жакшы, анткени бул баланын ден соолугуна жакшы деп, жана биз колдойбуз эмдөөнү. Эмдөөдөн кийин баланын дене табы көтөрүлүшү мүмкүн дешет иммунологдор. Алардын айтымында буга байланыштуу ата-энелер дүрбөлөңгө түшпөшү зарыл. Тескерисинче, баланын организми күчтүү болгондуктан вакцинацияга каршы реакция берет. Мындан улам дене табы көтөрүлөт. Кызамык, тепки, кызылча инфекцияларына каршы эмдөөнү жүргүзүп атабыз. Бул аз санда баланын организмине киргенден кийин жетиштүү түрдө иммунитетти иштеп чыгат. Мунун зыяны жок. Бул ВОЗ-нун сертификаты менен келген вакциналар. Учурда Ош облусу боюнча эмдөө иштери дээрлик 60%га аткарылган. Жыл соңуна чейин бул көрсөткүчтү 98%га жеткиребиз дейт Түштүк Тубандын иммунологу Музафар Ахмедов. Анын айтымында эмдөө жүргүзүлгөн медициналык уюмдарга келе албаган жарандарды мобилдик топтор тейлеп жатышат. Август айында болду ошо мобильный бригада ошо недоступный жерлерге барып, мобильный бригада барып ахват кылып, эмдөө иштерин кылып атат азыр. Азыркы мезгилде биз мобильный телефон аркылуу немелерге чакырып атабыз да. Иммунологдор вакцина алчу жарандарды телефондук байланыш аркылуу алдын ала чакырышууда. Анткени учурдагы эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу медициналык уюмдарда адамдардын узун кезеги жаралбашы абзел.